имбир жана спирт ичимдиктери коронавирусту алдын алабы? Маскалар бизди вирустан сактай албайбы? Кытайдан келген товарлардан вирус жугушу мүмкүнбү? Вирус канча убакка чейин буюмда жашай алат? Дүйнөдө коронавирус менен ооругандардын саны өсүп жатат. Ошону менен бирге эле илдет менен күрөшүү боюнча жалган ыкмалар да көбөйүүдө. Мисалы, чеснок жана имбир жеп алсаң, сага коронавирус жукпайт, аны жеп алып көчөдө жүрө берсең болот экен деген маалымат. Ооба, бул азыктар пайдалуу жана иммунитетти көтөрүүгө да жардам берет. Бирок бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму чеснок жана башка азыктар коронавирусту алдын алууда алсыз деп билдиришкен. Бул маалымат алкоголь коронавирусту алдын алат деген маалыматтай эле жалган. Спирт ичимдиктери адамдын организминде коронавируска кандайдыр бир таасир этет деген так жана ишенимдүү маалымат жок. Баарыбыз кийип жүргөн бет каптар бизди коронавирустан коргой албайбы? Гонконгдогу эксперттер бет каптар коронавирусту алдын алууда эффективдүү болгонун айтышты. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму масканы коронавирус илдетине чалдыккан оорулууну карап жаткан кишиге гана тагууну сунуштайт. Эгерде сиз чүчкүрүп же жөтөлсөңүз, сөзсүз маска тагыңыз. Ошондой эле маска колду тез жууган учурда гана эффективдүү болот. Кытайдан келген товарлардан вирус жугушу мүмкүнбү? Албетте жок. Кытайдан товар Кыргызстанга келге чейин 10 күндөн 60 күнгө чейин өтөт. А бул убакка чейин вирус буюмда жашай албайт. Бирок окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда вирус буюмда бир нече күнгө чейин жашай алат. Алюминийде 2 сааттан 8 саатка чейин жашайт. Хирургиялык колкапта 8 саат, темир буюмда 48 саат, жыгачта жана айнекте 4 күн, желим жана кагазда 5 күн. Ошондуктан гигиенаны сактап, колду тез жууп туруу керек. Эгерде видео жаккан болсо лайк басыңыз, ошондой эле биздин Facebook'тагы баракчага жазылыңыз. А сиздер менен мен Даяна Данияр кызы болдум.